нефть күйгөндө суу менен өчүрүп болбойт экен да. Аны өзүнчө жанагы өрт өчүрүүчү көбүктөр менен өчүрүш керек болуп калып, аны мына мен ошол ага сууга өчпөйт бекен. Да, вот көбүктү биз дагы ошол жерден Петролум компанияныкы Кыргызнефтегаздын ошол эмеси болуп калып, ошолордон алып кыйла өчүп, анан оштон мына 1 тонна алып келдирдик. Ошол эле учурда мына 3 тоннага жакын Кыргызнефтегаз акционердик коомунан алдырдык. Мен ошол жерде айтып коюшум керек. Ушул Кыргызнефтегаз акционердик коомунун президенти ошо Рашид Абдумаликовичке да чоң ыраазычылык айтышым керек. Жок дебей мына 2-3 бөлүп айтканыбызды берип турду. Вот ошонун натыйжасында мына өзгөчө кыталдар министр өзү прямо сүйлөшүп турдук биз. Телефондоп мен дайым министр менен мына чыгып сүйлөшүп турдук. Ал кишиден оштон 2 техника алдырдык. 1 тонна ошол көбүк менен ошондой эле жанагы шаты менен чыгып автомашина менен үстүнөн өчүрө турган техникасын ошол ГАИ менен сопровождение менен жөнөтүп алып келдирди. Бирок ошондой жумуштар менен мына кечке жуук бүтүрдүк. Дагы мына азыр акыркы учурда мындай бир акырына чейин өчүрүү иштери жүрүп жатат.